Аскер кызматкери дегенде эле мырзалар эсибизге келет. Бирок мекен сакчыларынын арасында айымдар да кем калышпай кызмат өтөшөт. Талас облусунан Ош шаарына келип 3 жылдан бери кадрлар кызматында эмгектенип жаткан Рахат Эшимбекова аскер кийими айымдарга өзгөчө жарашыктуу болорун белгилейт. Чыдамкай өжөр келген айым аскер кийимин кыйналбастан көтөрүп, тең тайлаша кызмат өтөгөн. Мамлекетти коргоого болгон патриоттулук сезими менен ардактуу кызматты татыктуу аткарып келе жатат. Үй бүлөсүнүн аскер кызматында жалгыз эмгектенген айым өз кесиби менен дайыма сыймыктанат. Негизи айымдар үчүн эле эмес, аскер кызматы башка мамлекеттик тармактарга караганда түйшүгү оорураак да. Себеп дегенде биз кагаз жумушунан тышкары дагы эркектер менен эле чогуу бир бөлүнбөй эле автомат кармаган учурлар болот. Вещевой мешок деп коет, ошол бир 20 килограммдык салмагы бар. Ошону көтөрүп, анан берци кийүү өзү деле бир өзүнчө бир кыйынчылыктар бар да. Мекенчегин тышкы душмандан коргоо милдети канчалаган кылымдарды басып келе жатса да, ушул кезге чейин эр жигиттин милдети деген башкы мааниси өзгөрө элек. Ошондон улам элибиз мындан миңдеген жыл мурдагыдай эле өз коргоочуларына жогорку баа берип келет. Бүгүн ата мекенди коргоочулар күнү белгиленип, аскер кызматкерлери сыйланды. Акыркы жылдардагы окуялар ар бир жигиттин мекенди коргоого болгон сезимин ойготкондугун 20-24 аскер бөлүгүнүн техниги Асан Абдибайит уулу айтат. Кызмат өтө ар бир жигиттин милдети, суугуна дагы, жылуусуна дагы көнүшүбүз керек, кызмат кылышыбыз керек. Мен ойлойм, мындан кийинки дагы жаштарга үлгү болушубуз керек. Акыркы жылдардагы кыргыз элинде эле түшүнүп калды, көрүп жатат. Мекенге болгон көз караш жаштардыкы өтө өзгөрүүлөр көп болуп атат. Буюрса дагы жаштар мекенди коргойт деген патриот жигиттер көп болот деп ойлойм. Майрамдык иш-чарага келген коноктор үчүн куралдуу күчтөрдүн атайын курал-жарак, ошондой эле күнүмдүк турмуштун фото көрсөтмөлөрү тартууланды. Ар бир курал боюнча маалымат берилип, өзгөчөлүктөр айтылды. Ошондой эле Коргоо министрлигинин Түштүк Батыш оперативдүү командачылыгынын 1 жылдык аткарган иштери боюнча видео роликтер көрсөтүлдү. Иш-чара соңунда Ош гарнизондук офицерлер үйүнүн чыгармачыл тобу жана эстрада жылдыздары тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланды. Негизи жылда 23 февралга карата мынчалык деңгээлде иш-чара өткөрүлчү эмес. Быйыл биздин командованиянын колдоосу менен биздин жаш муунга бир үлгү болсун, мындан ары дагы деген максатта ушундай иш-чара өткөрүлөт. Коргоо министрлигинин бул күчүрмө даярдыгын камсыздоо боюнча албетте биздин Коргоо министрликтин макулдашуулар менен, сүйлөшүүлөр менен биздин куралдуу күчтөрүнө жаңы заманбаптагы аскер техникалары, курал-жарактар менен камсыздоолор болуп жатат. Ата мекенди коргоо ар бир атуулдун милдети. Быйылкы жылы аскер курамын чыңдоо, курал-жарактарды жаңыртууда алгылыктуу иштер жасалып, чет өлкөдөн өзгөчө куралдар алып келинүүдө. Мекенди коргоп, ар бир атуулдун тынч жашоодо жашоосу үчүн кызмат кылып жаткан аскерлерибиз дайыма сыймыктуу жана сыйга татыктуу. Исак Туратбеков, Гайбулла Авазбек уулу, Ош ТВ.